Бүгінгі темамыз тамақ сіңіру системасы. Тамақ сіңіру системасы негізі екі функцияны атқарады. Біріншісі пластикалық функция. Пластикалық функция жөнекей сөзменен айтқанда бұл құрылыс материалдар. Құрылыс материал. Тамақ организмде құрылыс материал менен қамтылады екен. Құрылыс материал. Екінші чоң функциясы бұл энергиялық функция. Демек адамды энергия менен қамсыз қылады. Құсақ ашқанда адам энергиясы аз болып қалады. Бұл шындай функциялар. Эми қайсы жерден башталады екен? Тамақ сіңіру системасы адамдың ооз көңдөйінен башталады екен. Ооз көңдөйі. Ооз көңдөйден тамақ қайда жылады екен? Құлқынға барады екен. Құлқындан қызыл өңгөчкө жылады тамақ. Қызыл өңгөчтү көріп отырсыз. Құлқынына ол қызыл өңгөч. Трубка сымал. Қызыл өңгөч. Булчуңдары аябай жакшы өлчөгөн, узундугу 30 сантиметр болгон орган. Андан кийин тамак ашказанга барат экен. Ашказан, чоң адамдын ашказаны 2 литрге чейин тамакты батырат. Андан кийин тамак ичегилерге жылат экен. Эми ичегилердин түрлөрүн аныктап чыгамын. Ичегилер 5 түрдө болот. Аларды жазып чыгалы. Тамак ашказандан 12 эли ичеги барат. 12 эли ичеги. Бул эң маанилүү орган. 12 эли ичеги. Андан кийин тамак ичке ичеги барат. Тамак жылып отуруп, жоон ичеги барат. Жоон ичеги менен ичке ичегинин ортосунда кичинекей аппендицит жайгашкан. Аны башкача айтканда сокур ичеги деп коет. Жаныбарлар да аны мөөн деп аталат. Бул адамга эч пайда келтирбеген орган. Мунун ар кайсы таасири менен, эгерде семечканы жутуп алса мисалы, суук тийсе, же болбосо вишнянын данеги уш жерге бурулуп кетсе сокур ичеги, ошондо аппендицит деген ооруну чакырат. Аны хирургиялык жол менен алып салбаса, адам өлүп калышы мүмкүн. Себеби биякта ирим пайда болот. Анан сепсис болуп кетиши мүмкүн. Сепсис бул бүт организмдин ирим аркылуу жалгашысы. Акыркысы жоон ичегинин акыркысы түз ичеги. Мына ушундай ооз көңдөйү, кулкун, кызыл өңгөч, ашказан ичегилердин баарын карап чыктык талдап. Акыркысы мынакей бул түз ичеги. Бүт заң же болбосо башкача айтканда акыркы продукция ушул түз ичегиден чыгат экен. Суроо пайда болот. Канча убакытта тамак ушу сиңирилип бүтөт? 7 саат. 7 саатта бүт процесстер жүрөт. Ошол убакта өздөрүнүн функцияларын тамак аш аткарып кетет. Бул пластикалык функцияны, энергиялык функция. Пластикалык функция көбүнчө кичинекей балдарда өсүп жаткан организмге аларга ошо курулуш материалдар көбүрөөк керек. Курулуш материал катары эң негизги белок колдонулат. Эми ар биринин аткарган функцияларын карап чыгалы. Ооз көңдөйдө кандай процесстер жүрөт?
ооз көмдөйдү карап көрөлү. Тамак биринчи ушул жака түшөт. Ооз көмдөйдө механикалык тиш аркылуу жана химиялык ферменттер аркылуу тамак майдаланат, чайланат. Ооз көмдөй. Эми кулкунду карайлы. Кулкун белгилеп кеткендей тамак жылат. Кызыл өңгөч болсо, кызыл өңгөч дагы трубка сымал, ал тамакты жылдырат ашказанга. Ашказанды карап көрөлү. Ашказанда дагы химиялык таасирге дуушар болот. Эмне аркылуу? Ферменттер аркылуу. Ферменттер аркылуу тамактар ажырай баштайт. Кичинекей же болбосо жөнөкөй заттарга. Андан кийин ичегилерге тамак жыла баштайт. 12 эл ичеги, ичке ичеги, жуун ичеги. Көбүнчө тамак ичке ичегиде, ферменттерге дагы ичке ичегин жасалат. Ичке ичеги мында дагы башка ферменттерге таасир болот. Андан тышкары жуун ичегини карап чыгалы. Жуун ичегидеги суулар бөлүнүп чыгат. Суулар өзүнчө фильтр катары организмди бөлүп чыгарат. Суу. Мына ушинтип 7 сааттын ичинде тамак механикалык жана химиялык өзгөрүүлөргө жүрөт. Негизи адам мындай тамактануу процессинде 7:00 эртең мененки тамак. Өзүбүз белгилеп кеткендей 7 сааттаны 6-7 саатты кошсок эртең мененки тамак болот бул. Андан түшкү тамак 6-7 сааттан кийин 13:00 дейли. Анан кечки тамак 7 саатты кошкондо 20 саатта болот. Ошондо кечки тамак. Кечки тамак. Бул түшкү тамак. Негизги түшкү тамак калориялык болушу мүмкүн. Түшкү тамак. Калориялуу болуш керек. Себеби деген ушул мезгилде адамга көп энергия керек экен. Эми тамактын сапатына карасак, негизи курулуш материал мурун белгилеп кеткендей, бул белоктон алабыз. А эт болсо белокко бай болот. А негизи тамак, адамдын тамагынын негизин нан түзөт. Нан бизде кыргыздарда улук болуп эсептелет. Эң көбүнчө жеген продукциябыз бул нан. Нанда эмне бар экен? Нандын курамында баары бар экен. Мында углеводдор бар экен. Андан тышкары углеводдор дагы белок да бар экен. Анан май да бар экен. Ошондуктан баардык продукт болгондон кийин нан эң улуу биздин тамагыбыз болуп саналат. Бүт тамак сиңирүү системасын мээнин сүйрүү мээси, сүйрүү бөлүгү контролдоп